Мен келин болуп келгенде бул жак тынч, мемлеген жайлоо эле да. Адам аз, анда санда гана үйлөр болчу, эч ким жок эле. Машинанын үнү кылса сүйнөт элек, машина келип атат депчи. Жасалгасын өзүңөр көргөндөй этно стилде кылганда аракет кылдык. Айнектен, терезеден карасаңар жаратылыш өтө сонун көрүнөт. Гүл сарайы мындан 20 жыл мурун Каракой жайлоосундагы чакан гана айылга келин болуп келген. Кезинде тоо этегиндеги жалгыз үй бүгүн заманбап мейманканага айландырды. 5 жыл мурун жергиликтүүлөр гана анда санда келген жайлоого бүгүн дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келип жатканын айтат. Акыркы 2 жылда коноктордун келүүсү көбөйдү. Биз коноктордун жакшы эс алып кетүүсүнө болгон бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Коноктордун эс алуу маданияты дагы өзгөрдү десем болот. Мурдакыга салыштырмалуу. Чет элдик коноктордун келүүсү көбөйдү. Ишкер айымдын эл аралык талаптарга жооп берген мейманканасында бардык шарты бар. Анда атайын 8 номерди экологиялык жана этно стилде жасаган. Ал эми келген коноктор үчүн тейлөө маданиятын дагы жолго койгон. Ылайы шыбак, бул өтө адамды эс алдырат. Матрастарыбыз, диваныбыз өзү эле жаңгактан болгон. Бизде канчалык сарптасаң, ошончолук киреше чакырат дегендей, болушунча азыр сарптоодобуз. Биз буюрса, биз күткөн эмени берет го деп үмүт кылабыз. Жана дагы айта кетсем, биз кошумча жумуш ордуну түзүп берип атабыз. Жайлоонун башына жаңы типтеги боз үйлөрдү тигип, конок узаткандан тышкары дагы тур операторлукты өздөштүргөн Айжаркын ишкер айымдардын сап башында. Ал 4 мезгил туристтерди кабыл алат. Учурда Өзбекстандан турларды уюштуруп жатат. Бизде эң башкы максатыбыз ушу Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү. Бизде көбүнчө эле Өзбекстандан, сырттан келген туристтер Өзбекстандан көп келишет. Жергиликтүүлөр аз. Жергиликтүүлөр деле бар, алар бирок салыштырмалуу аз. Кышында дагы иштедик, себеби бизге аябай суроо талап көп болду. Өзүм тур фирма ачып, ошо тур боюнча иштегендиктен өзүм Өзбекстанга, Кыргызстан ичине дагы турларды уюштуруп, бул жака алып келип аттык. Карагой жайлоосунда ишкер айымдардын башын бириктирген седеп программасы иштеп жатат. Бул долбоор аркылуу 18 ишкер айым тейлөөнүн жана конок тоосунун маданиятын өздөштүрүп, чет өлкөлүк туристтерди кабыл алуу үчүн эл аралык тур жолдорго жана программаларга кошулууга жетишти. Туристтик тейлөөнүн сервистин стандарттары бар да, стандарттарын үйрөтүп атабыз, тамак аш берүүнүн стандарттары, туристтердин жатаканасынын стандарттары бар. Ошол эле учурда биздин айымдардын санариптик көндүмдөрүн арттырып атабыз. Мисалы, ошол эле боз үйлөрүн, коттедждерин сонун кылып туруп Инстаграмга чыгарып, ички туристтерди тартуунун жолдорун үйрөтүп атабыз. Ал эми чет элден келген туристтерди биз Booking.com, TripAdvisor, Google Maps'ке коюп, биздин аялдардын боз үйлөрүн, коттедждерин, конок үйлөрүн ошол санариптик көндүмдөр аркылуу дагы туристтерди тартууну үйрөтүп келдик. Ички туристтер деле эмес, чет элдик саякатчылардын суктануусун жараткан Карагойдо ишкер айымдар туризмдин жаңы маданиятын калыптандырышты. Бул эс алуу жайлоосунда 20дан ашуун ишкер айым бар. Алардын негизги максаты жергиликтүүлөргө жумуш ордун түзүп, кыргыз туризмин өнүктүрүүнү гана көздөшөт. Абдумалик Базарбаев, Залкарбек Токтосун уулу. Эс алуу жайыңыз ошол Карагойдун кайсыл жагында жайгашкан? Биздики этнохаус эс алуу жайы Карагойдун Мазар жайлоосу жак тарабында жайгашкан. Биз турган жерде лесхоз деп коет. Лесхоз десеңер көбү билет. Канча болду негизи ошол коноктошконуңузга? Биздин коноктошконубузга негизи көп эле жыл болду. 2-3 жылдан бери Карагойдо дагы туризм жанданып, өнүгүп, коттедждерди салдык, коноктор үчүн болгон бардык шартты түзгөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы буюрса. Ошол акыркы 2 жылда деп атпайсызбы? Ошол акыркы 2 жылда эмне өзгөрдү? Акыркы 2 жылда коноктордун келүүсү көбөйдү. Биз коноктордун жакшы эс алып кетүүсүнө болгон бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз.
Коноктордун эс алуу маданияты дагы өзгөрдү десем болот. Мурдакыга салыштырмалуу. Чет элдик коноктордун келүүсү көбөйдү. Ушул жерде сизге ошол акыркы жылдары кайсыл өлкөлөрдөн коноктор, туристтер көп келди? Ошол эле убакта ошол Өзбекстандын дагы туристтери кара койго болгон кызыгуусу дагы күчөгөн да, социалдык тармактан байкасак болот. Алардын агымы кандай? Бизде негизинен ички туристтер келет. Андан сырткары дагы көп чет мамлекеттерден конокторду тосуп баштадык. Booking.com сайты аркылуу Испания, Россия, Өзбекстандан эң көп келген. Турция, Кытай, көп эле мамлекеттерден келип атат азыр. Азыр сиз бул коттедж деп коелу, жаңы салдыңыз, Конок үйүн жаңы салдык. Жаңы салдык. Бул конок үйүндө бардык шарты бар. Коноктор үчүн жуунуучу бөлмө, ажаткана, интернет, зериккенде эс алчу бильярд, теннис жана ошондой эле ашкана, террасалар бар. Отуруп тамактанып, жаратылышка суктанып отурса болот. Канча орундук местаңыз жалпы? Бул конок үй 8 номерлүү. Биринчи этажда 4, үстүндө 4, 8 номер бар. Кирип көрсөңөр болот. Ошондой. Жанагы аларча баягы белгилүү бир эс алуучу коттедждерде кандай шарт болсо, сиздики деле ошондой экен, Эми биз атыбыз айтып тургандай эле этно арча болгондон кийин баардыгын этно стилде кылганга аракет кылдык. Дубалдар эле айтып тургандай ылай шыбактан болгон. Ылай шыбак бул өтө адамды эс алдырат. Матрастарыбыз, диваныбыз өзү эле жаңгактан болгон. Матрастар ортопедический, бүт подушкасы, төшөктөрү пахтадан болгон. Пахтадан болгон. Жасалгасын өзүңөр көргөндөй этно стилде кылганда аракет кылдык. Айнектен, терезеден карасаңар жаратылыш өтө сонун көрүнөт. Жалпы бул сыяктуу бөлмөлөрдөн, конок бөлмөсүнөн 8 бар. 8 номер бар. 8 номер бар. Анан келечекте дагы пландарыңыз кандай? Эми пландар өтө чоң. Буюрса дагы чоңойтконго, көбөйткөнгө аракет кылабыз. Мындан дагы жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз, буюрса. Ошол эле убакта жылытуу системасы, Жылытуу системасы бизде кышы менен иштейбиз. Биз кышында дагы конок тосконго шарттарыбыз бар. Бүт от жагып ысытылат. Бөлмөлөр канализация бардыгы талапка жооп берет бизде. Интернет бар, коноктор зерикпейт. Ар бир номерде душ, туалет ичинде. Ошо. Бардыгын мындай план менен жасагансыздар. Эми конокко ыңгайлуу болуш үчүн бардык шартты түзүп атабыз. Бул жаксан өзү душевой кабина, да? Мына шаарда кандай канализация, даараткана иштесе Ошондой иштейт. Ысык суу, муздак суу бар. Жакшы, аябай эле шартыңыз. Анан эгер не болбосо бир бөлмөңүз да, бир номериңиз канча? Бир номер бул 2 кишилик. Суткасына 6000 сом. 6000 сом. Ошол брон кылып алганы, Брон кылып тамак аш алганы. башкасы сыртында. Тамак кухня бар, ашкана бар, өзү каалаганда бышырып жеп. Кошумча столовой бар бизде. Өзү даярдап жесе болот. Бизге суранса биз жасап беребиз. Айтып атпайсызбы, бул жерде сиз менимче ошол келин болуп келгениңизде, да? Ооба. Менин келгениме 20 жыл болду. Келин болуп келгениме 20 жыл, почти 20 жылдан бери ушул жактамын. Мен келин болуп келгенде бул жак тынч, мемиреген жайлоо эле да. Адам аз, анда-санда гана үйлөр болчу, эч ким жок эле. Машинанын үнү кылса сүйүнөт элек, машина келатат депчи. Туугандарга кат аркылуу. Эми ошол маалда интернет жок, телефон жок, связь жок. Кат жазып, ушу катты берип койчу деп суранып, берет. аман соо экенибизди кат аркылуу билдирген убакыт болгон. Эми азыр заман өнүгүп интернеттер келди, Wi-Fi'лар уланды.
өнүгүүдөбүз. Эми ошол маалда элдер келип дарыянын боюна эле бир тамагын пышырып, коюн союп ушинтип кетчү эле. Биз кымыз курут сатылбайт эле. Келгенде мыйман кылып сары майыбызды тартып, каймагыбызды тартып, сүйүнүп, келген конок ыраазы. Биз аларды көргөнгө биз кубанып эле ушинтип жүргөнбүз. Эми азыр ушундай болуп калды. Эми дагы мындан ары да кандай немелер бар? Ошол туризмди өнүктүрүү, кандай дагы шарттарды түзүү, өзгөчө ушул чет өлкөлүк туристтерди тартуу боюнча дагы аракетиңиздер бар Эми да. биз туризм жагына басым жасап аткандан кийин Кыргызстандын туризмин дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, жер жүзүнүн булуң бурчунан келген конокторду тосуп, Кыргызстанды жакшы жагынан, жаратылышы жагынан таанытканга аракет кылабыз.